Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин долбоордун биринчи съемкабыз. Бүгүн биздин конокко Темир Муратович Кудаяровду чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз биздин эфирге. Алгач өзүңүздү кыска тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Темир. Азамат мырза айткандай, мен Тоң району Бокомбаев айылынан болом. Ошол жердеги мектепти бүттүк, 10 классты. Андан кийин келип архитектурно строительный ал убакта КАСИ деп институтка тапшырдык. Одновременно тапшырып атып эле заочный отделенияга өтүп кетип, милицияга өтүп кеттим. Милицияда баш аягы бир 8 жылдан ашыгыраак иштедим. Андан кийин Карагандан орто, анан жана жогорку билимин аяктадык милициянын. Андан кийин болсо биздин юридикалык академияны аяктадым. Милициядан кийин өзү жашоо ушундай зигзаг болуп кеткен экен. Ошондо милициядан кийин финансовый полицияга өтүп кеттик, Ошко көчүп кеттик. Оштон кайра Бишкекке көчүп келип, кайра финансовый полицияда кызматыбызды жасап атып, анан банкка кирип кеттик. Андан кийин Кыргызстанда ошо банктарда иштеп жүрүп, анан микрофинанс компанияларда иштеп, анан Россияга кеттик. Россияда баш аягы бир 13-14 жыл жүрүп койуптурбуз. Пандемияга байланыштуу кайра Россиядан Кыргызстанга кайтып келип, эми азыр багып аткан малыбызды багып жашоо турмушубузду өткөрүп атабыз. Алгач ушул кесип боюнча айтып берсеңиз, биздин подкаст кесип боюнча болгондуктан милициядан кантип банктар маалына өттүңүз? Себеби эмне болду? Эми мындай болуп калды да. Ошол убакта милицияда иштеп жүрүп биринчи Финполго өтүп кеттик, потому что ошол убакта уже карасам милициядан деле эми алардын тергеген контингенттери бөлүк аякта оперативник болдум милицияда, кийин тергөөчү болдум, кийин старший следователь по особо важным делам болдум. Анан карасам уже аякта мындай контингент, биз иштеп аткан контингент бөлөк экен. Анан ошол убакта баягы налоговый полиция дегенге чакырып калгандан барсам, алардын контингент совсем бөлөк экен. Аларда жанагы ишканалардын директорлори, бухгалтерлери менен иштешет экенсиң. Ошол жагы жайып калып, анан ошол жака иштеп кеттим. Ошондо Оштун өзүндө иштедик. Анан Кызылкия Кадамжай боюнча районунда, Кызылкия Кадамжай району боюнча налоговый полицияда ошол жерде тергөөчү болуп жүрдүм. Тергөөчү болуп. Анан эмнеге милициядан банкка кетип калган себеби дагы ал үй бүлөнүн шартка байланыштуу болуп калды. 2004-жылы папаша инсульт алып 19-июнда, анан ошондо аны карап калдык дагы. Анан айыгып чыкты. Айыгып чыккандан кийин эле бирок кайра кармап, повторно 4 жолу кармады. Анан айылга папашаны караганга кеткенге туура келип, анан рапортун жазып берип кетип калдым. Аны убакта 2004-жыл жашоо биртоп эле оор экен. Анан кайсы жакка кирип иштейм деп атканда, ошондо Керемет Көл деген микрофинансылык агентство бар экен. Ошого набор болуп аттыр. Анан эми милицияда иштедиң, взяточниксиң деп албай коюшкан. Албай коюп, бир 150 кишиден ашыгыраак киши претендент болуп барганбыз. 2 места болгону. Анан улам барсам эле, улам собеседование болуп, улам өтүп атып, анан акырында хотя бы охранник кылып аллачы, ушундай акыбал момундай болуп атат деп айтып, ошентип Керемет Көлгө ошол убакта жаңы компания түзүлүп аткан кез экен. Ошондо биринчи башында ошо Керемет Көл деп ошого киргенбиз. Ушундай себептер менен Финполго эмеден, Финполдон тиги микрофинансовый компанияга кирип кеткенбиз. Менин билишимче, сиз банкта тажрыйбаңыз чоң. Жогорку бутактарда иштедиңиз, аркаладыңыз, бир топ офистерди ачтыңыз. Кыргызстандын бардык эле аймагында болдуңуз да. Ооба.
Эми ал ошол убакта киргенден кийин эле компаньон болуп ачылып калды. Ошол жерде бир 5 агентствонун башын бириктиришти. Көлдө Караколдо Умай эне деген бар болчу. Биз Тоңдогу Керемет көлү бар болчу. Ошто Айкен деген бар болчу. Бишкекте Айкен Бишкек деген бар болчу. Таласта Акбейил Талас деген бар эле. Ошондой ошолордун 5 компанияны бириктирип туруп, ошон үчүн финансовая группа компаньон деп атылган да. Анан ошонун эсебинен компаньон ачылган. Компаньон ачылганда ошол убакта аябай оор болчу. Болгон Кыргызстан, болгон Булуң, Бурчунун баарына чейин офистерди ачып чыкканбыз. Ал жерде деле жакшы кадамдар жасалды. Эми чындап келгенде компаньондон 27 позицияны 7 жылда өтүптүрмүн. Стажер болуп баштагам, кийин кредитник болдум, кийин старший кредитный специалист болдум, кийин инспектор по сбору долгов болдук, андан кийин руководитель ошол по сбору долгов болуп, андан кийин Таласка барып, аякта менеджер Таласка области болуп кеттим. 1 жылдан кийин региональный директор по Жалал-Абаду и Талас болуп калдык. Андан кийин менеджер по развитию бизнеса уже зампред деген эме болот, ал позиция зампред болуп, ошо по югу болдук. Бир 3-4 айдан кийин келип анан заместитель председателя правления болуп биякта иштеп калдык. Ошо менен компаньондо 2011-жылга чейин иштедим. Жалпысынан канча жыл болуп калат ошондо? Эми 2005-жылдан баштаган 2011-ге чейин болуп атат да, ошондо 6 жыл, 7 жылга жакын иштеп калдым. Жылга чукул убакыт болду. Муну сураган себеби биздин бүгүнкү подкасттын темасы азыркы тренд болуп аткан арашан койлору болуп атат. Сизди бирден бир чакырганыбыздын себеби ошол азыркы Кыргызстандагы трендти обсуждение именно баарлашуу боюнча чакырганбыз да. Бул азыр сиз арашан койлору менен иш алып барып атасыз. Банктан арашан койлоруна өтүү идеясы кантип келип калды? Өзүңүз жогорку позицияларда иштечүсүз. Эми бизде үйдө деле эч ким мындай профессионально мал багып, мындай кашар сатып алып, чабан алып, мал баккан деле киши жок. Баары эле бүт эле интеллектуальный жумуштар менен алек болушат. Билбейм кандай болуп келип калган. Иш кылып убагында 2006-жылы кашар алып алдым. Кашар алгандан кийин мал алыш керек болуп калды. Мал болгондон кийин жер керек болуп, жерлерди сатып алдык. Биринчи 5 гектар, анан 7 гектар болду. Анан баш аягы биригип 2-3 жылдын ичинде 17 гектарга жакын жер сатып алдык. Анан соответственно ал жерди айдаганга деп техникалар керек болуп калды. Тракторлорду алдык, кичинекей чоңун деп. Грузовой машинелерди алдык. Анан целый кашар тургандан кийин аякта жалаң эле кой, анан койду көбөйтүш керек болуп калды. Атабыздан арткан 26 эле кой бар болчу. Ошол 26 койду убагында бир туугандарга кайрадан бөлүп бердим. Агама 26 кой сен атаман калган үлүш деп. Анан карындашым бар, ага 25-26 баш ага деп. Өзүм дагы менден кичүүнүм бар, ал ага дагы 25-26 баштан 2 жолу бердим. Биринчисин сатып салып, анан кайра экинчи жолу берип. Анан ошентип акырында малды көбөйткөнгө туура келди. Эми кашар болгондон кийин жалгыз эле койду карап отурбастан жылкыны деп жылкы баштадык. Жылкыны да каргас жерден алып келдик. Россиядан Локацкой деген жерден алып келдик, Саратовдон алып келдик, Польшадан алып келдик. Койлорду болсо алды Кыргызстандан, Тоңдон алынса, арты болсо тиги Тажикстандан барып Гисарын алып келдик. Ошол негизи арашандын башталышы ошо Гисардан болгондо, Гисардан Мирза Карим деген аксакалдан ошондо 100 баш коз сатып алып келгенбиз. Ошо менен койлордун баш оштол менен башталып калды, жакшы болуп кеткени. Арашан дегенге эми кошулганыма болгон, мен деле жаңы баштоочу болуп саналам азыр деле. Болгону бир 2 жыл, 3 жыл болуп калды аны баштаганыбызга. Так что азыр мен аякта мындай профессиональный арашанчы деп деле айтсам жаңылып калам. Жаңы эле баштоочу болуп атабыз. Кой кандай экенин, козу кандай экенин, анан кандай болуш керек экенин эми жетип атат. Мунун деле тонкостьтары көп экен. Анан ошентип анан банкта жүрүп эле ошо кашарыбыз бар болчу. Анан ошону таштабай эле улам
көбөйтүп чоңойткондун ортосунда болчубуз. Банкта иштеп жүрдүк, Россияда иштеп жүрдүк. Россияда иштегенде 10 күн, 15 күн үйдөмүн, 15 күн Россияда жүрөм. Ошентип 2011-ден баштап 2023-кө чейин 12 жылдан ашыгыраак ошо үйгө келип кетип, жарым айда үйдө болом, жарым айда Россияда болуп атып. Анан бирок малды ошондо эле багып аттык, мал калып калган жок да. Анан кийин келгенден кийин эми баягы элдин баары Арашан деп атканда эле ошо случайно эле барып калып бир жыйын, анан ошо менен ошо Арашанга өткөнгө туура келди. Негизи Арашан деле чыкканына канча жыл болуп калды? Жакында эле чыкты да бул деле. Эми мен азыр эми точно жаңылып калбайм, бирок 2020 жылы же 25 жылы бул бизден тиги Минсельхоздон регистрация Арашан деп өттү да. Ага чейин биз до этого деген мясосальная порода деп эле багып келгенбиз да, гисар койлор деп элечи. Мунун деле историясы бир кызыкча болуп калган, регистрациядан өткөндө ошо Мирза Каримдин баласы бар, атын унутуп атам азыр. Ошол Алматыга выставкага келет дагы, гисарская порода деп выставка өткөрүшөт жылда. Ошого барышат, Кыргызстан барат, Казакстан. Ошол Казакстандан келгенде койлорду көрөт да, көрүп анан айтат, бул гисар эмес дейт. Анан булчу дейт, бул да гисар эмес, тигичи дейт, тиги да гисар эмес, бул да гисар эмес дейт. Анан аяктан ошо казак туугандар, анан биздин кыргыздар анан таң калат да, биз эмне багып атабыз анда? Эгерде бул гисар болбосо. Десе, жок, гисардын башы мындай болот, анан конституциясы тигиндей болот, экстерьери мындай болот деп, анан орто жерде ошентип чырчып калат анан. Анда биз эмне багып атабыз? Анан гисарлар менен салыштырып келсе, биздин Арашандар баштары чоңураак, мындай конституциясы дагы чоңураак, салмагы да чоңураак, өзү сулуураак келген, кулактары узун болгон койлор чыгып калган болот да. Анан ошондо анан биз, оказывается, биздин өзүбүз башка эле породаны багып аткан турбайбызбы деп, анан бияктан өзү башы 70-80 жылдар ошо Тажикстандан алып келген кочкорлор менен башталган. Бияктан ошо Аспек Аксакал деген бар, Мадан Аксакал дагы бир топ аксакалдар, ошолор келип ошо койдун башын илгерки Советский Союзда кара койлордун баарын тыптыйпыл жок кылган да, ак койлордун жөнү бузулбасын деп ошолорду ошо сактап калган аксакалдар ошолорго чоң таазим кылсак болот по идее. Анан ошондон булар анан ал келгенден кийин анан бири-бирине улам кочкордун жакшысын салып атып, жакшы матка алып келип атып, өздөрүнчө внутренний селекция кылып атып, ар ким өзүнө жарашыктуу типаждарды жасап алышкан. Ошондо Мадан Аксакалдын типажы бөлөк, Аспек Аксакалдыкы бөлөк дешип, ошондой типаждарды типтерин бөлөк кылып кармаган моменттер бар. Ошонун эсебинен келип анан ошо 20-21 жылдар анан бул бизден Минсельхоздон Арашан породасы деп дагы катталып калган да. Ушул кыска баян, мен билген баян ушундай да. Айтсаңыз, сиз азыр бүгүнкү күндө Арашандан сырткарыдагы койлорду багасыз да, породистый эмес. Башка жагы жандыктарды багасызбы? Же азыр жалаң гана Арашанга өттүңүзбү? Жок, эми мындай биякта целый кашар болуп атпайбы? Анан баарын эле Арашан кылып салганда эле жакшы болмок, эгерде ошого мүмкүнчүлүк болсо. Эми Арашанга өтүштө эле Арашан өзү мындай болуп атат да, бул эми на самом деле азыр эксклюзивный кой болуп атпайбы? Кээ бир экземплярлары, козулары эле $1 миллион сатылып атат. Азыркы убакта спрос превышает предложение да. Азыркы кээ бирөө айтат, эми бул болгон эле нерсе окшойт, постанова окшойт, анан деп. Эми андан айткандан алыспын, себеп дегенде азыркы жааматыбыздагы эле жааматтын ичиндеги спросу ошо предложениедан чоң болуп атат да. Ошон үчүн бул эми Арашанга өтүп кетсек, целиком өтүп кетсек жакшы эле болмок. Бирок эми бизде банкта деле үйрөтөт го. Мисалы үчүн нельзя все яйца класть в одну корзину дейт. Диверсификация деген бар да, диверсификация рисков деп. То есть баарын эле бир Арашан кылып салып ошону кармай бергенден болбойт да. Ошон үчүн кашар болгондон кийин аякта обязательно майда жандыктан баштаган чоң жандыкка чейин болуш керек. Жылкы болуш керек, кыргыз жылкысыз баары өтпөйт. Кыргыз жылкы кыргыздын канаты дейт. Жылкы болуш керек. Саап ичкенге азыр тем более акыркы убактарда бул уй чоң бизнеске айланып баратат. Ал саап ичкенге тапшырганга уй кармаш керек, уй болуш керек.
Соответственно, эми бала чакабыз болгондон кийин аларга экологический таза продукт бериш үчүн тоок кармаш керек. Диетический жумуртка жейм деп антем минтем десе анда цицарка кармаш керек. Жаңы жылда жеп антиминткенге бала чаканы чакырганга сатканга деле как бизнес катары иңдүк кармаш керек. Ушундай. Бул арашан породасы анда кыргыздын улуттук жетишкендиги десек дагы болот экен да. Эгер бизден чыгып, бизден катталып, азыркы спрос дагы жакшы болгон үчүн спрос көбөйүп атат арашанга. Ооба, эми азыр мындай да арашанды азыр эми дүйнө жүзү десем жаңылам, бирок көп эле өлкөлөр санап деле койсом болот. Мисалы үчүн Өзбекстан аябай катуу кызыктар биздин арашандарга. Алар ошо арашандын атын өзгөртпөстөн ошо арашан деп кармап атат. Эми Өзбекстанда азыр 40 миллионго жакын адам бар. Эми ошонун эле 1% боло турган болсо 400 миң киши арашанга кызыктар да. Алардын спросу дагы чоң. Жакын арада эле балдар Ташкентке барып келишти выставкага. Бизге караганда баалар 2 эсе, 2,5 эсе чоңураак экен. Эми Казакстандагылар булардын өздөрүнө азыр былтыр мурдагы жылдары Байсары деген өзүнүн пародасын дагы регистрация кылышты. Ошолордун основополагающий кочкорлору жана маткалары деле десем жаңылбайм го дейм. Көбүнчөсү Кыргызстандын селекциясынан алынган кочкорлор. Биякта ошо мен деген кочкорлордун көбүнө ошо Казакстандын мыкты жигиттери бар. Кубаныч деген бар, Мыктыбаев деп атына заты жарашкан. Ошол жигит көп кочкорлорду алып кетти. Бирок алар эми өздөрүнө ылайык кылып Байсары деген биздин кочкорлордон, койлордон колдонуп атып, өздөрүнүн селекциясын кылып Байсары деген породасын чыгарган. Россияга болсо эми бул жерден орто жерден согуш болуп кетип дагы кичине ошол тоскоолдук болуп атат. Россиядан, Украинадан келип баштаган. Эми азыр ушунча болуп Турциядагы катуу кызыкчылыгын кармап атат дейт бул кой боюнча. Ошон үчүн бул азыр Кыргызстанда чындап келгенде бирден бир бренди болгон бул арашан кою. Бул ошон үчүн мындан чындап эле сыймыктансак болот. Ушуларды кармаш керек, ушуларды көбөйтүш керек. Азыр тем более спрос бар. Бияктан эми эртеңки күнү бул мыльный пузырь болуп жарылат деген дагы көп сөздөр бар. Эми башында баштап атканда биз деле ошондой ойлогонбуз. Чындап эле мыльный пузырь болуп калып алган баларыбыз чыкпай калсак деп тилекке каршы кайра наоборот биз $1000 албай койгон койлор козулар 2000, 3000, 5000, 10.000 чейин чыгып кетти. Так что бул бренд азыр чындап эле буну менен сыймыктанса болот. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз чет өлкөдө, башка өлкөлөрдө иштешип, акчаларын топтоп, эмне жумуш кылсак, эмне менен баштасак деп мүмкүн ушул арашан боюнча да кызыгып жүргөндөр бардыр көрүүчүлөрүбүздүн арасындачы. Айтайын дегеним, баштаганда кандай тоскоолдуктар болот? Буну арашан породасын салкын жерде багыш керекпи же ал эмеге карабайбы, климаттык өзгөрүүгө? Эми бул жакшы суроо болду. Россияда өзү деле иштебедикпи? Россиядан таап алып келген акчаларды каяка саларын билбей атпайбы? Эми чындап айтканда кыргыздардын сала турган эмеси мындай көз карашы бирдей эле экен да. Мисалы үчүн бул тапса эле недвижимостька сала беришет экен да, үй эле алам. Баягы эми же запкы жеп калгандан Россиядан иши кылып топкан акчасын болсо эле ушу үйгө кылсамбы, жок дегенден кийин мындай кармап калганга бир нерсе кылсакпы деген нерселер менен ошо көбүнчөсү эле недвижимостька салат да. Эми недвижимость бул эми актив эмес да, бул пассив да. Бизнес боюнча бул пассив. Муну сразу сата албайсың. Сатсаң дагы срочно сатып кала турган болсоң, возможно, артка кетип каласың. Бул актив эмес. А вот именно арашан болсо, азыркы күндө бул актив болуп атат да. Күндөн күнгө баасы өсүп аткан ликвидный актив. Азыр сатам деген оозуңан чыгып эле жамаатка жазып кое турган болсоң, телефонуң тешилип калат. Эми ошол Россияда иштеп аткан балдарга, кыздарга алганда ооба эки жакты карап, талдап, жакшы специалисттер бар, ошолор менен акылдашып көрүп, анан кийин жакшы арашан койлордон алса болот.
мен деле азыр деле совет берем ушул жерден колдонуп. Алганга жараша элитасынан эле алса, кой болобу, коз болобу, кочкор болобу, тезирээк жетишкендикке жетишесиңер да. Эми бизде бул көлдө Жааматта бир жаш эле балабыз бар. Ошол келген акчасын үйүн сатып туруп, ошол убакта бир 10 чакты кой алган. Эми азыр ал жаштыгына карабайт, ал Кудай таала момин кылса, ошол жаш эле бала азыр любой жерге барганда 100-200 миңге карабай эле жакшы болсо койду алып коет. Ошол арашан кой, ошол баланын мисалы үчүн даражасын, анан деңгээлин ошончо көтөргөн да. Ал жашкарысына карабайт, именно ошол Россияда жүрүп таап келген акчасын койго салып, ошол утушта болгон да. Мен кийинки суроом бир аз кызыктуураак десем да болот. Сиздин мурдагы банктагы отурган өзүңүздүн ээлеген позицияңыз, кызматыңыз дейин, ошол кабинетиңизде отурган менен азыркы Кашардагы мал жандык менен эгин тегин менен отурган эки ситуацияны караңыз дагы, сиз кайсынысында көбүрөөк бактылуусуз, кайсынысында ордуңузду таптыңыз? Эми ооба кызык суроо экен. Бирок бул бактылуу деген сөз өзү мындай өтө маанилүү, анан аябай объемный сөз да. Кээде суусап турган учуруңда убагында муздак суу берип койсо, ошол убактагы бактыңды мисалы үчүн эчтеке заменять этпейт. Эми бул Кудайга шүгүр жаман эмес, жакшы иштедик. Ошол банктарда деле аякта деле аябай жакшы бактылуу күндөр өттү. Тем более менин жетекчилерим, орустар айтканда мне везло на руководителей дегендей, биздин убагындагы жетекчилерибиз аябай жакшы болгон да. Ошол компаниондо жүргөндө Кэтрин Браун деген американкабыз бар болчу, ал эми аябай көрөгөч киши экен. Мен бир эле маселесин айтып берейинчи, ушул токтолуп калганга жараша. 2007 жылы мен уже Бишкекке келип калгам, ошондо зампред болчумун, чакырып алып, темир Казакстанга барып келбейсиңби? Ошол жерде микрофинансирование ачсак болот бекенби, карап келчи деген да. Көрсө ошол эле вопросту башка зампредтерге берсе, Казакстанда бир эле паспорт менен барып, элдер машина алып атса, бир эле паспорт менен алып, үйлөрдү алып атса, банковский сектор аябай өнүккөн болсо, биздин микрофинансыны ким карамак эле деген сөздү айткан экен да. Анан чакырып алып айтканда макул барып келейин дедим. Анан чыгып машинаны айдап алып, анан Казакстанды башынан аягына чейин кыдырып чыктым, 1,5 ай дегенде. Айыл, район, шаарлары, областтарынан бери башынан аягына чейин барып келдим. Барып келсем, ооба, муктаждык микрофинансирование аябай эле көп экен. Банковский сектор Казакстандык аябай өнүккөн. Бирок айылдар, райондору калып калган. Чоң шаарлары өнүккөн дагы ошо финансы каражаттарына айылдагылардыкы мүмкүнчүлүгү, муктаждыгы көп болуп, бирок мүмкүнчүлүгү аз болгон. Анан ошону көрдүм дагы, отчетту жасап келип, ачса болот экен. Казакстанда Каз микрофинанс дагы бир бөлөк, эми аттары уже унутулуп калды, 2-3 компания бар экен, ачсак болчу да экен. Биздин ошол рыноктун сегментин алсак болот экен деген заключенияны бергенбиз. Анан ошол жерге мен чемпион кылып коюп, давай ачасың деп, Кыргызстандан балдарды алып барып жүрүп, 2007 жылдын акыры менен где-то бир 50 ашыгыраак офис ачылып, 7-8 областтарда ачылып калып иштеп кетти. Анда ошо компаниондо Азиатский кредитный фонд деп АКФ дегенибиз бар эле Алматыда. Ал дагы Мерского караштуу болчу. Ошонун базасында 2007 жылдын акырында уже толук кандуу микрофинансирование кирип калган да. 2008 жыл болду дегенде, баягы мировой финансовый кризис башталганда Казакстандан келип, ооба, ошондой эле алышкан, бир паспорту менен келип, машинесин алышкан, бир паспорту менен келип үйүн алган, ошол эле биздин АКФтен деле. Анан келип эле ключун таштап койчу да, мынакей, мына машинеңердин, мына документи, мына ключу, мен силерге карыз эмесмин деп. Элдин баары ошону тапшыргандыктан үйдүн да баалары, машинелердин да баалары кескин түшүп кеткен. Ошондо АКФтин аплабы сактап калган. Бул
микрофинансирование болду да. А микрофинансированиянын основасы залогу социальный залог дейт. Ошо группанын ичиндеги бири-бирине кишилер бири-бирине кепилдик беришкен. Ошол убакта АКФ нөлгө чүрбөстөн плюс менен чыгарган ошо именно групповой кредитование болгон да. Ошол себеп менен, кстати, ошол себеп менен групповой кредитование деген буну социальный залог деп коюшат. Групповой кредитованиянын бири-бирине кепилдик бергени. Ошону негиз катары кылып отуруп жогорку кеңешке, биздин национальный банкка барып, ошол именно ошол финансовый кризис ошондо көрсөткөн да. Социальный залог — это тоже один из видов залога. Проценттен ашыгыраагы эмелер тиги берилген кредиттер должны были быть обеспеченными. А социальный залогтагы залог катары саналып калгандыктан почти биздики 100% залог болуп калып, анан ошондон эсебинен 3 микрофинансовый компания банк болуп кетти. Биринчиси Компаньон, андан кийин Финка, үчүнчүсү Байтуш. Үчөө тең микрофинансовый компаниялар болчу. Ушундай Историясы ошол жактан чыккан. историясы ошол жактан чыккан. Ошол социальный залогтон чыкканда анан ошол көрөгөчтүгүн айтам да, эми Кэтринден кайра возвращаемся эмеге. Ошо Кэтрин ошо финансовый кризисти сезе тургандай болуп эле анан ошол микрофинансированияны аштырганда эми руководительдер деп баштап калганга, андан кийин Молбулакка кетип иштегенде аякта Бабур менен өзү Компаньондо да чогуу иштештик. Жаңы 2005-жылы ал бизге региональный директор по югу болуп келген. Региональный директор по югу болуп, анан 3-4 айдан кийин эле Компаньондун жетекчиси болгон. Ошол Компаньондун жетекчиси болуп турганда жылда биз 2 эседен өсүп турганбыз да. Биринчи жылы 10.000 клиентибиз болсо, кийинки жылы 20.000 клиент, үчүнчү жыл болгондо 40.000 клиент, 40.000 клиентибиз 80.000 клиент. И ушинтип как свечка эле мындай 2 эседен кем эмес болуп өстүргөн дагы ошол Бабур. Ошол Бабур анан Молбулакка кетип, ошо Молбулакка чакыргандан ошо Россияга барганбыз. А жерде деле Компаньондо болуп, жаңыдан баштап, жаңы түптөлүп аткан кез болчу. Ошо ар бир шаарга Южно-Сахалинсктен баштап Калининградка чейин офистерди ачканбыз. Мисалы үчүн ал деле эң эле мыкты жетекчилер десем жаңылбайм. Кыргызстандан, наверное, номер 1 деп эле койсом деле болот. Жаңылышпай. Бабур Латиханович Толбаев жөнүндө. Бабур Латиханович Толбаев жөнүндө кетип аткан сөз. Андан кийин дагы бир топ жетекчилер болду. Милицияда деле жакшы жетекчилер болуптур. Кийинки эле жетекчилер деле өзү негизи жакшы жетекчилер менен иштешип турмун да. Эми азыр ошол айтып отурган 2 жетекчи өтө чоң таасир берген да. Өтө чоң, ошолордон көп нерсени үйрөндүк, ошолордон көп нерсесин карадык. Анча-мынча кемчиликтерди чоң кичинесине карабай эле өкөтөн кечиришкен. Жакшы. Ошол негизи эле бул жашоодо ошо жетекчи көп нерсени адамдын жашоосуна влиять этет экен да. Ошо 2 жетекчи көп таасир берди менин жашоомо. Биздин подкаст изден жөнүндө, өзүнүн жолун издөө жөнүндө ушул тууралууда. Жыйынтыгында сизде таасир берүүчү адамдар ушул 2 адамды баса белгилеп кетип атасыз. Негизи өзү адам жашоосунда баягы кесип тандап атканда бул адам өзү ойлонуп, өзү чечим чыгарабы же бир турмуштун бир кыртышына байланыштуу бир адам себепчи болуп туруп, анан нук бурулуп кетеби? Сонун суроо болду. Эми бизде Советский Союздун убагында азыркы биздин айымдар декретке чыкканда 3 жылга чейин өкмөт мүмкүнчүлүгүн берип акчасын төлөп берип атпайбы? Советский Союз кезинде ошо биз убагыбызда туулган учурда өкмөт болгону эле 2 ай декрет беришкен. 2 айдан кийин аларды жумушка кайра чыгарып койчу да. Ошол себептен биздин вообще бизде адам болуп кетишибиздин көптөн бир себеби биздин чоң энабыз менен чоң энебиз болгон. Эми элестет, мен кепкине деп аламын. Анан ошол чоң атам анан айтат: "Эй,
качан аял алыш керек деп сурайт. Мен агам бар болот, мына менин экөөбүз ошо. Эми ошондо биз 6, 7, 10 балдарбыз. Эми аякта аял качан алат деген ойда жок да, мисалы үчүнчү. Анан качан алыш керек дейт анан. Анда айтабыз да, анан армиядан келип алыш керек, анан институт бүтүп алыш керек, анан 10 классты бүтүп алышыбыз керек дейт десе, анан ошол атам айтат эле. Эй, качан аялыңды башкарганды сезгенде, мен өзүм башкарганды уже башкара алам дегенде алышың керек. Сен 10 классты бүтүп башкарып каласыңбы, же армиядан келип башкарып каласыңбы, анан тиги же институт бүтүп башкарып каласыңбы. Ошол убакта ошо башкарганды башкара алам дегенди алыш керек деп. Ошол биринчи суроосу ушул болчу. Анан экинчи суроосу болсо, эмне кесип тандап аласың дечү да. Анан баарыбыз эми бала кезде космонавт болом, анан тигили болом, анан бул болом деп көп нерсени айтчубуз да. Атам ошондо бул жашоого ылайыктап бизди тарбиялап берген экен да. Бул жөнүндө айтсам көп эле нерсе болот, бирок эми азыр ошону айтып коеюн, эки нерсени. Анан ошондо ал айтчу да, эмне кесип албасаң дагы ошол аялыңга ылайык болуш керек дечү да. Эгерде сенин кесибиң, жумушуң жакшы болуп, аялың жаман болуп калса, жаман настроение менен аялың бузуп атат эртең менен. Жумушка келесиң да, жумуштагыларга келип айкырып, аяктагы жумушуң да болбойт. Эгерде жумушуң өтө эле жаман болуп, аялың жакшы болуп калса, жумуштан келатып, настроениең жок болуп, жакшы аялыңа кыйкырып-бакырып, ошол жерден жашооң бузулат. Ошон үчүн дүйнөдө бул жашоодо эки эле нерсени туура тандаш керек, балам. Бирөөсүн аялыңды, экинчисин кесибиңди депчи. Ушундай болгон акыл насааттарды биз жана бала кезде эле айтышкан. Эми азыр ойлоп көрсөм, убагында эле айтыптыр. Бала губка катары айткан нерсең баарын сиңирген убак экен. Анан бул эми бир эле айтылган жок да. Ошо бир постоянно айтылып турган нерсе да. Мындай бош отуруп калсаң, эй, качан алчу элек, кантип айтчы десең, ата башкарганды билгенди алыш керек. Дүйнөдө экинчи эмнени жакшы тандаш керек, жумушуң менен аялыңды деп. Эми ушундай мындай жакшы нерселерди бала кезде эле кулакка сиңирип айткан экен да. Кудайга шүгүр, азыр ошол тандаган кесибибиз деле эми кесиптер аябай эле бири-бирине карама-каршы келген кесиптер болуп калды эми, бирок ошентсе деле болбой эле ошо байбиче жакшылыгынанбы же ошо действительно баягы жумушубуз жакшы болуп ылайык болуп калганбы, ошонун себебинен Кудайга шүгүр жашообуз жакшы эле болду. Кесип боюнча азыркы күндө сиздин деле мүмкүн башыңызда өткөндүр. Кесибин тандай албай, баягы азыр билесиз да, кредит деген нерсе бар. Жашоо шарты азыр цифровизация убагында баягында социальный тармактар чыгып, адамдар социалдык тармактардан жакшы жашагандардын жашоосун карап, өзүнүкүн салыштыра баштагандар көбөйүп кетти да. Ошого айта турганым, кесип тандоодо, ушундай бир кыйын учурларда, кризистик учурларда кантип жеңесиз? Кандай кылып эркек киши сынбаш керек? Кандай кылып жолду туура тандап кетиш керек? Чөгүп кетпеш керек? Эми бул өтө эле татаал суроо болуп калды окшойт. Негизи баягы палка имеет два конца дегендечи. Бул соц тармак деле туура жагын колдонсо жакшы эле нерсе болуп атпайбы? Бирок биздикилер, бул особенно балдар ошо көбүрөөк эле телефонго кирип кетип эле ошо телефондон жашоосун ошо телефон менен, мультиктер менен ассоциация кылып алган балдарды деле көрүп атабыз. Тилекке каршы мен деле балдарым көбүрөөк телефонду кармашат. Ошон үчүн эми бияктан ошо бул любой жакшы жетишкендиктен, эми бул заман жетишкендиги да, интернетиң деле, телефон деле. Эми телефон азыркы убакта баарын замена кылып атпайбы, компьютериңди дагы болгон нерсенин баарын замена кылып атпайбы, телефонуңду деле. Эми ошону туура колдонуп, туура кылса жакшы болмок деген ниетте айтып атам. Эми кандай кризистен чыгыш керек деп. Эми мисалы үчүн менин турмушумду айтсам, биздики деле турмуш баягы мындай жылма болгон жок. Милициядан иштеп жүрүп,
Финполго кетип калдык. Финполдо жүрүп анан ал жерден Кытайлар менен иштешип кетип, Кытайга цветмет киргизе баштадык. Анан ал жакшы болчу, ишибиз деле жакшы жүрүп аткан, бирок бир убакта ГП Темирди уюштурабыз деп ГП Темир уюштуруп, мындай жеке ишкерлерге лицензия бербей калып, анан биз жумушсуз калдык ошол убакта. Анан жакшы Сүткөл Майкөл болуп аткан жерден жумушубуз жок калды, акчабыз кармап калган, запастарыбыз азайды. Күндөн күнгө эле барып чогулабыз, лицензия качан берет деп отурабыз, тилекке каршы бербей коюп, анан ошо менен жашообуз жакшы жашап аткан жерден кайра нөлгө түшүп калдык да. Таксовать этип калган деле күндөр болду. Таксовать этип жүрүп, анан кайра Финполго кирип, кайра жумуш иштеп кеткен күндөр болду. Анан же болбосо бир компаниядан бир компанияга кетип калып, анда дагы нөлгө түшүп калган учурлар болду. Эми бул баардыгы эле өзүнүн адамдын характеринен эриктен болуш керек. Анан кийин мен мал сандыкты айтып атпаймынбы? Мен бул бирден бир адамды стресстен чыгарган бул мал деп эсептейм да. Мен ушул турмушумда мага ушу баягы совсем мылдый түшүп кеткен учурда менде үйдө короодо мал туруп калып атты да. Ошо мал менен барып алек болуп, ошол малдар керектүү убагында сатып коюп, же болбосо ошолорду карап, аларда выходной деген нерсе жок. Күнү түнү жеш керек, караш керек, тынбаган процесс да. Анан ошонун эле нерсесинен көп нерсеге ушу стресстен мен ушу мал алып чыктыбы деп да ойлоп коем да. Стресске түшүрбөй койгон ушу мал болуп калды да. Жумушуң түгөнүп калса, барып Кашарга барып алып, малдарды кайтарып кетесиң, чөбүң чабасың, айдайсың, себесиң, ушу менен малга тоюп даярдап атып эле күн өтүп кетет. Стресстен алыс болосуң да. Ошол бирден бир өзү негизди адамдын ар жагында бир какой-то бир эме болуш керек экен да. Тыл десем болот, же болбосо мындай бир какой-то бизнес өңдөнгөн бир нерсеси болуш керек да. И желательно ал бул тирүү болуш керек экен да. Мисалы үчүн бир бизнесиң болуп, параллельно экинчи бизнесиң болсо деле ошондой болсо керек. Но именно мал жандык адамды көп стресске түшүрбөйт да. Мисалы үчүн целый направление бар, жанагы жылкылар менен аутист болгон балдарды, даун болгон балдарды лечение кылат. Ошо именно жылкы сылап, сыйпап, ошолордон энергия алып дегендей. Так что бул мал жандыктагы жылкылар дагы, ойлор дагы өзүнчө бир антистресс болуп кирет. Ошол наверное ошондон эми жеке характериң менен эле ошо мал жандык алып калат го дейм, ошо оор заманда. Ошондой жаман туш келип кала турган болсо. Бул мал багуу стресстен чыгарат дегенге айтсак болот экен. Стресстен чыгарат экен. Конечно. Тирүү жандыкты эс алдырат. Спорт катарыдай эле, спорт катарыдай эле, кадимкидей эле эс алдырат. Сиздердин убактарда армиядан келгенде, жаңылышпасам, 18-19 жашында, мүмкүн 20 жашында келишчү да, примерно айта турган болсок. 20 жашта. Бүгүнкү күндө кыргыз жаштарыбыз окууну бүтүп, университетти бүтүп, 23-24 жаштарда университетти бүтүп калып атат. Кыргыз жаштарына кандай кеңешиңизди бересиз? Өзүнүн жолун, өзүнүн жашоого койгон планын, алдыга койгон баягындай өркүндөп өсүүгө туура багытты тандаганга кандай оюңузду айтар элеңиз? Эми азыркы окуу жайларды көп эле бүтүп атпайбы? Бизде эми кыргыздарда бул өзүнчө самоцель да. Жогорку билим алыш керек деп. Анан көбүнчөсүндө ата-энелери же болбосо эмне тренд болуп атса ошого качырышат да. Убагында банковский сектор десе, баары эле деген, давай финансы кредит дегенди бүтүшөт. Бүткүлө дейт, ошол жака апарып тапшыртырат балдарын. Андан кийин IT деген болуп калды. ITге тапшыртырат балдарын. Ушундай эле келип бир убакта юридический образование деген бар эле, юрист болсун деп ага апарып тапшырышты. Эми ошо баланын жөндөмү барбы, жокпу дегенге карабай эле көп адашкандыктар ошондон болуп атат да. Азыркы күндө эмне тренд болуп атса ошого эле апарып тапшырта берип. Советский Союзда илгери тиги автодорожныйга тапшырыш керек экен, гаишник болсун деген бир понятие бар болчу, билбейм. Эми азыркы убакта деле ошол понятие бар болуп атпайбы? Барып айтишниктер жакшы акча табат экен, анан банкта жакшы акча табат экен, ошол жака барсын деп эле
мен анда аныс болмокмун. Балдардын ар кимдин жөндөмү өзү бөлөк болот. Ошол деле высшее образование ошо балага кээде керекпи деген да сөз болуп калат да. Азыркы күндө 5-6 дипломун алып алып, анысы эчтекеге жарабай өздөрү таксист болуп кетип, же болбосо Россияга кетип калган кишилер канча. Көп эле болуп атпайбы? Ошон үчүн баланын эң биринчи өзүнүн жөндөмүнө карап, ошо баланын стремлениясына караш керек го дейм. Эми мен мисалы үчүн бир эле мисал катары келтиргим келет. Үйдө отурган эле биздин бир кызматкерибиздин баласы калп айтпайм, бир 10-12 жашында эле өзүнө компьютер чогултуп алган. Окубай, чокубай этпей эле кадимкидей эле интернеттен Кытайдан заказ берип, тигил керек, бунча момундай болгон видеокарта керек, анан мындай болгон процессор керек деп эле кадимки эле корпуска эле өзү эле чогултуп алган ушул. Ошондой эле болуп, мисалы үчүн ар жакта жөндөм боло турган болсо, ал кээде образованиянын деле кереги жок болуп калат. Эми билим, өзү билим көп нерсени чечет да, илгертен бекер айтылган эмес да. Билими бар миңди жыгат, билекте күчү бар бирди жыгат деп. Эми билим алган жаман эмес, бирок ошону баланын жөндөмүнө, өзүнүн көз карашына, өзүнө ылайык келе турган тиги окуу жайын тандап ошону бүтсө жакшы болот эле деген ой болуп атат да. Эми дагы бир көйгөй азыркы күндө окуп бүтүп аткан балдар ошол биздин, мен сельхоз жаман көрөт го дейм, мен образование жаман көрөт го, бирок биздин азыркы институтта бүткөн, алган билими азыркы күндөгү суроо талапка жооп бербей атат да. Жашоодогу вызовдор бөлөк, окуткан, алган материалдар бөлөк. Ошон үчүн окуу жайдын качествосын да жакшы кылса болмок деген ойдомун. А так айтып атпаймынбы, бул кесипти тандашын баланын өзүнүн эле жөндөмүнө карап, кайсы жакка көбүрөөк тартылаарын билип туруп эле ошого карап окуу жайын тандаган оң болот го дейм да. Эгерде окуйм десе. Кийинки суроомдо ушуга байланыштуу. Жаштар мамлекеттик жумушка барганы туурабы азыр, же жеке бизнеске өткөнү туурабы? Сиздин көз карашыңыз боюнча. Эми мындай да, дагы эле бул адамдын өзүнүн жеке ою да. Мисалы үчүн биздин бир эжекебиз бар. Ал ошол өмүр бою библиотекада иштеп келатат. Эми библиотекадан бөлөк өзүнүн ушундай кесибин сүйөт, библиотекадан бөлөк башка жерде өзүн жүргөнүн дагы элестете албайт да. Эми азыр уже пенсияга чыгып кала турган эле убакыт болуп калды. Кээде сүйлөшүп отуруп калсак, ушу библиотеканы кимге таштайм? Жакшы киши келип, мону мындай кылып кетсе, өнүктүрүп кетсе жакшы болот эле деп, ошо өзүнүн библиотекасын ойлогон кишилер бар да. Адам өзү өкмөткө кызмат кылам деген адамды колдош керек, кызмат кылам деген кишини сыйлаш керек. Эми азыркы күндө Кудайга шүгүр, өкмөтүбүз азыркы кылып аткан жумуштар аябай эле жакшы өзгөрүүлөр эми көрүп атасыңарбы? Өтө эле кескин өзгөрүүлөр кирип атат. Мисалы үчүн түшүмдөн ойгонуп кетсем да мындай өзгөрүүлөр болот Кыргызстанда деп ойлогон да эмесмин, бирок шүгүр азыр аябай жакшы өзгөрүүлөр кетип атат. Өкмөттүн кылган жумуштары дагы аябай чоңоюп атат. Бул эми бияка бар, бизнеске бар же тиги өкмөткө бар дегенден алысмын. Ар ким өзүнө ылайыктап, мисалы үчүн кесибин, жумушун тандалыш керек да, же бизнеске кетемби, же тиги өкмөткө иштеймби деп. Эми мен деле мисалы үчүн азыркы күндө өкмөткө мындай жумуш бар эле, келесиңби, тигиндей жумушка келесиңби дейт. Эми азыркы күндөгү өзүмдүн кылып аткан жумуштарым калып калчудай болгондуктан мен деле мисалы үчүн өкмөткө барган жокмун. Бирок өкмөткө салым кошуп, ушу өкмөттү өнүктүрүп кеткенге салым кошуп койсок жакшы болмок. Бирок азыркы күндөгү мен өзүмдүн кылып аткан жумуштарым калып калат деп мисалы үчүн барбай элем да. Элдер деле ошондой кылып өздөрүнө ылайыктап карап көрүш керек. Ошо өкмөт туура келип өкмөт менен кылып кетем, элге кызмат кылып кетем деген бул өзүнчө бир жүрөктө болгон от болуш керек да. Элге кызмат кылыш керек да. Өкмөттө иштейм деген сөз эмне? Бул элге кызмат кылам деген сөз да.
ошол өз пайдасын карабай ошо элге кызмат кылат элем, күнү түнү иштейт элем, ошо бузулуп калган жолдорду жаматат элем, жашоо шарты начар болуп калган кишилердин жашоосун оңдойт элем деген ниет койгон кишилер, конечно, өкмөткө барган туура келет. Жок, ар жакта мен акча таап байыйын деп деген кишилер болсо, анда бизнеске кеткени ылайык да. Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча суроо бергим келип атат сизге. Сурай турганым бул эмнеге кыйналган үй бүлөлөрдөн кыйын балдар чыгышат? Бул баалуулуктун сыры эмне? Эми бул өзү үй бүлө деген сөз эң эле азыркы күндөгү коомдун основасын түзгөн үй бүлө да. Эми үй бүлө баары эле жакшы болсун деп каалайбыз, бирок тилекке каршы үй бүлөлөр ар кандай болот. Жетишкен үй бүлөлөр болот, жетишпеген үй бүлөлөр болот. Эми жана жакшы сөз бар кыргыздарча. Жакшыдан жаан, жамандан мөөн дейт. Ошол көп нерсеге жетишпей калган үй бүлөндөгү балдар өздөрүнө бияктай максатты аябай катуу коюшат да. Мен ушуга жетишем деп. Анан кийин ошого жетишип атышат ошолор. Именно ошондойлор жетишип атышпайбы? Ток бала көп нерсени ойлонбойт да. Ач бала көп эле нерсени ойлонуп, өзүнө аябай чоң максаттарды коет. Эми мына азыркы эле убактагыларды карайлыкпы? Мына мисалы үчүн бул биздин эле Кыргызстандагы президенттерди карагылачы. Аскар Акаевич тиги кеминдеги лесхоздогу айылды бүткөн жигит. Эми лесхоз жолдон дагы алысыраак, мындай кичинекей эле кыпкымындай болгон айыл. Бирок ошол жерди бүтүп эле ошол жерде алган билими менен барып окуу жайларын бүтүп, физматты бүттү ал киши. Академия наукта президент болуп, анан Кыргызстан президентине жетип атпайбы? Андан кийинки келген тиги Бакиев Курманбек Салиевич ал деле мисалы үчүн Ырыс деген, Жалал-Абадтын Ырыс деген айылы бар жакын жерде, ошо шаарга жакын. Ошол эле айылды бүтүп, ал деле айылдык бала болуп атпайбы? Андан кийинки алган президентибиз деле, келген президентибиз тиги Жээнбеков, ал деле тиги Караколжанын Каракочкор деген айылынан болсо керек, по-моему, ошо ал деле айылдык болуп атпайбы? Азыркы президентибиз деле тиги түптүн кең суусунан болуп атпайбы? Ал деле тиги тоонун этегиндеги эле Каркырага бараткан жолдогу айылда. Эми ошолор именно ошо айылдан чыгып, жаманды, жакшылыкты, ачуу таттууну билип калган кишилер болгон үчүн максатын коюп ошо президенттикке жетип атат да. Болбосо ошо айылдагы эле мектептерди бүткөн, аз болсо аз биздин учурда баары эле эмтилекке каршы мен деле ошол тиги балдарды частный мектепте бүттүрдүк. Жакшы образование алып калсынчы деп. Бирок алар президент болуп кеткен жок да, эми может болуп калар келечекте, билбейм. Эми ошентсе деле болбой эле ошо айылда жашаган балдардын стремлениясы, ошол көп нерседен калып калган, оорчулукту көрүп калган балдардан жакшы нерселер чыгып атпайбы? Ошолордун койгон максаты ошого жетишем деген эрки чоң болуп атпайбы? Ушундай, ошон үчүн баягы жетишпей калган балдар, эми мисалы үчүн бул психологияда башта калып калат. Эми мен мисалы үчүн өзүм эле примерим айтып берейинчи. Биз Ошко барсак, эчтекебиз жок, квартирада турабыз. Эч нерсебиз жок. Ошо бир чемоданга бир анча-мынча кийимибизди алып эле барганбыз. Мамаша кетип атканда 2 кичинекей кашык, 2 чоң кашык, 2 вилка, 2 чоң кесе, 2 кичине кесе, бир сковородкадан бир кичинекей 2 литрлик эме берген, тиги кастрюль берген. Ошол оокатыбыз болчу. Анан Оштон жакшы ошол убакта Ошко түшүп калып, этти килограммдап сатпай 200 грамм, 300 граммдап сатат да, 100 граммдап сатат. Анан ошол алып келген 200 граммыбыз эттибизди жей албай калып, холодильник жоктугунан, ысыктыгынан эртеси күнү эле бузулуп кетет эле, сасып кетет эле. Эми ошол холодильникке жетиш үчүн холодильник цехтеги балдарга барып, мага арзаныраак сатып алганга мүмкүнчүлүк жок. Союз жаңы эле бузулган, 93-жыл.
акча жаңы алмашылган, зарплатабыз 20 сомго жетпеген акча. Анан ошондо холодильник оңдогон балдарга барып, элдердин эски таштап койгон холодильнигин оңдотуп, ошолордон арзан баага бир холодильник сатып алып келип үйгө койгонбуз да. Эми ойду кара. Ошол запкы жеп калганбыз да, ушул тиги холодильник жок болсо продукттар бузулат деп. Анан ошондо барып экинчи холодильникти жасаттым ошол балдарга. Үйгө алып келсең, байбичем сураганда, эки холодильник эмне кыласың деп. Ой, бирөө бузулуп калса баягыдай ол өтүбүз бузулуп калат. Анан орто жерде дагы бирөөлөр көчүп кетип атып, ошондо орустар көчүп аткан убак болчу. Бирөө двухкамерный холодильнигим сатат элем, аласың десе, ошо двухкамерный холодильник сатып алган болбосо үйдө 2 холодильник бар. Ошондо байбичем, муну эмне сатып алдың, үйдө 2 холодильник турса деген. Анан булар эски да бузулуп калып, оңдотулганда, бул оңдотулбаганда бирок холодильник керек, холодильник запкысын көрбөдүкпү деп, ошол мээде калып калган нерсе да. Ошондой эле болгон, үйлөргө жетишпей, Ошто Бишкекте квартирада жашадык, Ошто квартирада жашап жүрүп, анан ойлорубуздун баары эле жанагы үй алыш керек деген момент болуп калды. Анан бир үйгө жетишкенден кийин экинчи үйдү алыш керек деген дагы ошол калып калганда. Анан бул Россияда деле ошол балдар запкы жеп квартирадан квартирага жүрүп, анан ошон үчүн эле ошолордун психологиясында калып калган болуш керек да. Квартира алыш керек, анан бир квартирага жетсе дагы экинчи квартира алыш керек, анан үчүнчү балам алышым керек, анан төртүнчү балам алыш керек депчи. Өзү эле балдарды жанагындай кылып достаткада кармаган деле жакшы туура чечим эмес окшойт деген дагы тыянакка келип атабыз да. Ким айтканын билбейм, бирок у богатых дедушек внуки бедствуют дейт. Эми балдарды жакшы баягы барчылыкта өстүрүп койгондон кийин балдар чалчактап, анан өздөрүнүн балдарына жакшы тарбия бере алган эмес да. Ошон үчүн ошо внуки бедствуют деп ошолор неберелери мындай оор жашоого туш келет деген да сөз бар да. Ушундай. Бүгүнкү күндө шүгүрчүлүк замандабыз да. Мынакей бардыгы бар, Кудайга шүгүр. Ушул үй бүлөлүк тарбияда мүмкүн менин замандаштарым, менен тең муундагы ата-энелер да көрүүчүлөрүбүз бар. Кандай кемчиликтерибиз бар бизде? Биз дагы уул кыздарыбызды жакшы тарбиялап, жакшы билим алдырып, картайганда бизди карай турган кылып, баарыбыз аракет кылып атабыз. Бирок жанакы сиз айтып кеткендей эле, ар нерсе, көп нерсе бар боло берсе дагы, бала чалчактап кетпей турган кылып, кандай кылып турушубуз керек? Баягы бир туура жолду көрсөтө турган багытпы? Ошончо айтып берсеңиз. Эми азыркы мен башыма түшүп аткан нерселерден бөлүшөйүн. Бул тарбия деген эмне? Бул тарбия деген балдарды бир калыпка келтирүү да, расписание кылып, эрте менен эрте туруш керек, обязательно порядке. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Биз мисалы үчүн чоң атабыз чоң шашке болуп кетти деп, жайында 5ке жетпей тургузчу, кышында 6га жетпей тургузчу да. Ошол эртең мененки эрте туруудан башталат экен. Жана сотканы деле убакыт сааты жок эле колуна берип койгондон, ал ошо сотканын ичине до конца кирип кетип атпайбы? Ошо жаш балдарды азыр кичинекей ымыркайынан баштап эле соткаларды берип атат. Ошолорду дагы ограничение кылып бериш керек. Если керек боло турган болсо, ошо сотканы заслуживать надо. Же жумушу мененби, же окуусу мененби, же өзүнүн жүрүш турушу мененби, ошону заслуживать этип колуна алганда, анан ошондо туура тарбия болобу дейм да. Эми көп эле азыр айтып атышат. Мисалы үчүн Японияда 6 жашка чейин баланы үйдү өрттөп атса деле тийбейт экен, анан антпейт экен, мынтпейт экен деп. Эми биз Япон эмеспиз, биз кыргызбыз. Кыргызда кызды 40 жерден тый дейт. Эркек бала деле ошондой экен. Өзү колдон келишинче катуу карма деп айтпайм, бирок обязательный графиги болуш керек да. Эрте менен эрте туруп, өзүнүн постелин туруш керек, постелин заправкалаш керек, завтрагын жасаш керек, физзарядка кылыш керек, футболго же секцияга барыш керек. Анан орто жерде анан убагында анан үйдү жумушун аткарыш керек. Анан орто жердеги анан бош убагында 1-2 саатка, пожалуйста, соткаңды ал, өзүң досугуңду кыл депчи. Эми биз бала кезде ошондой эле иштедик, вообще такыр баш көтөргөнгө убакыт жок болчу.
Ошон үчүн, возможно, союздун кишилери кичине более воспитанныйраак, более собранныйраак келеби дейм да. Азыркы балдар анан психологдор деле, психолог деген нерсе пайда болду. Ал убакта атабыздын таягы эле психолог болчу бизге. Тентек кылсаң көдөңгө деген таягы менен бир чаап эле тез эле бизди айыктырып койчу, стресстен тез эле чыгарып койчу ошол. Ошон үчүн ошо балдарга нерсени азыр кылып атканда, азыр ошону убагында баарын расписаниясын күнүңкүсүн күнүгө бөлүп ошону контролдоп турбасаңар, кийин кыйынчылыкка туш келип калышыңар мүмкүн дегенди айтам да. Сиз өзүңүздүн азыркы кыялыңыздагы жумушуңузду аркалап атасыз. Ушул кыялыңыздагы жумушка жетиш үчүн кандай рисктерди кылдыңыз? Кандай тобокелчиликтерге бардыңыз? Эми бул мал багуу деген жөнүндө азыркы сөз болсо, мал багуу болсо, бул баары эле мал бага бербейт. Мына Кыргызстанда айылдардын баарында эле малдарды көп эле сатып коюп кетип калышкан. Убакыт саатында союз кулап калганда колхоздон бекер келген малдардын дагы анда эле мындасы кармап калбаса калгандардын баары тең бир бөтөлкө аракка бир коюн сатып деле койдун түйүнө жетпедиби? Бул өзү малды багуу, бул жүрөктө болуш керек экен да. Бул жүрөгүңдө болбосо мал багуу аябай оор. Ал анда любой кылып аткан нерсеңди жумуш катары көрсөң, анда оор болуп калат да. Эгерде малды сүйүп атсаң, ошо эртең менен туруп алдын тазалап коюш, ага жемин бериш, чөбүн бериш, айдап чыгып кайтарыш, бул анда жумушка деле катары кирбейт, бул как хобби катары келет да. Өзүң жакшы көрүп аткан жумуш катарың эмети хобби катары болуп эле анда оорчулугу көп сезилбейт. Анан эми мал болгондон кийин биякта аябай эле көп нерседе жертва кыласың. Биринчиден, малың болуп тургандан кийин эки жакка чыга албай каласың. Көп чакырыктардан каласың. Анан булар күнү түнү, эми мисалы үчүн суббота, воскресенье же праздник экенин билбейт. Же жаңы жыл экен, ошол как положено, ошол кайтарып кетиш керек. Бул аябай дисциплинировать эте турган нерсе да. Эми кандай рисктерге бардык? Рисктерге барганда убагында ошол мисалы үчүн Тажикстандан 100 козу алып келдик. Ошол биздин шартка туура келеби, келбейби, ошолор чоңойбойбу деген нерселер болот да. Себеп дегенде ошол убакта эле булар кымбат алынган нерселер болчу. Ошого тобокелге салып алып келгенбиз. Польшадан барып биздин жылкылар кичинекей болгондуктан жылкыны в основном кыргыз акырында эт катары колдонуп аткандан кийин жана кичинекей биздин тоңдун жылкыларын чоңойтом деп максат коюп Польшадан барып литовский тяжеловоздорду алып келген күндөрдө болгон. Ал деле тобокелчиликке салганбыз. Ошол биздин жылкыларга ошо туш келеби, туура келеби, ошолордун чыккан гибридтери кандай болот билбей эле мисалы үчүн рисковать этип алып келгенбиз да. Ооба, ал мисалы үчүн аябай эле рисктерге көп барасың мал болсо деле. Андан кийин азыркы эми арашаңга өтүп атабыз. Мисалы үчүн бир топ малдын башын сатып туруп саналган эле койлор келди. Ал деле риск. Мисалы үчүн мурда 400-500 кой туудурсаң, азыр 100-150 кой ашып кетсе туудурасың. Ошонун баары тең эле сатылып отуруп, ошонун ордуна арашандар келип отуп, анан ага да рискке бардык да. Бул да эле чоң риск. Мурда эми баягы хоть синица в руках дегенде кармап турган учурлар болчу да, бирок биз эми чоң ошо журавльди кармап алабыз го деп азыр ошо арашандарды өзүнүн койлорун сатып арашандарды алып атабыз да. Менин жыйынтыктоочу суроом, жаш муунга арашан бизнесин баштасамбы, кандай болот деп ойлонуп аткан муунга, жаштарга кандай кайрылат элеңиз? Эми пайгамбарыбыздын баары тең мал баккан кишилер экен. Мисалы үчүн ошол эле жана курбандык чалып аткан Ибрахим деле малчы экен да, ошол деле мисалы үчүн любой пайгамбарыбыз деле мал баккан экен. Койдо береке бар, багыш керек. Жаштар деп жантан бери айтып атасың. Эми азыркы күндө ошол жаш балдардан мен азыр өзүм сабак алып атам. Мисалы үчүн бул эми баарын эле берген касиет эмес да. Мисалы үчүн ушу туулган козудан бир нерсе чыгып калат деп көргөн балдар бар. Жап-жаш балдар бар. Анан мисалы үчүн бир 20 кой чуркап баратса, ошонун ичинен
бир койду же бир козуну тандап көрүп койгондор бар. Мага баары бирдей эле болуп тапырап эле чуркап кеткендей сезилет. А ошо жаш балдар ошонун ичинен тиги моомдо болгон кой, тигили кой ошол жакшы мыкты кой экен деп ошо 50-100 койдун арасынан тандап кеткен балдар бар бир эле карашта. Так что жаш балдар дегендерден азыр мен көп эле сабак алып атам. Наоборот, ушу жаш балдардын көбү мага сабак берип аткан учур азыр. Анан эми бул арашан кой боюнча келечеги бар деп эсептейм. Ошо жаш балдарга эгерде бош каражаттарыңар болсо, ошо койлорго салгыла деп эсептейм. Сана эмес сунуштайт элем да. Азыркы күндө баасы күндөн күнгө өсүп аткан арашан эле кою болуп, башка эч нерсени көрбөй элемин. Ошон үчүн каражаты бар балдар болсо, же болбосо жүрөгүндө ошо мал багам, кыялында мал багатсам жакшы болот эле деген көп эле кыз жигиттер болсо керек, ошолорго дагы сунуштайт элем. Баккыла, арашанды алгыла, Кыргызстандын бренди муну көбөйтөлүк, жакшы жетишкендиктерге Кудайым буйрса чогулап жетелик деген ниеттемин. Багышсын. Кудай таалам ошого баарыбызга Кудай таалам бир нерсе берип аткандан кийин, ошо именно арашанды берип аткандан кийин ушуну багалы. Тажиктер деле кисар коюн өзүнүн аябай гордость деп санашат, баары бакканга аракет кылат. Кыргыздарыбыз деле ушул арашан койду Кудай таалам берип атат, чындап эле подарка кылып берди. Муну ошо туура алып кетсек жакшы болот эле. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Эми эркин микрофон болгондо эми өлкөбүз өнүксүн деп айтат элем. Өлкөбүз Кудайга шүгүр сонун өнүгүп атат. Жакшы иштер аткарылып атат. Балдарыбыздын деле азыр арак ичип кеткендер деле аз болуп, жок болуп деле калды. Ошо балдарыбыз келечек муундарын ойлогон ой максаттары орундалсын деп ойлойм. Ошолордун каалайт элем, ошолорго Кыргызстанда болуп аткан жакшылыктардын күбө болсун деп ойлойт эме тилектеш болот элем. Негизи эле баарыбызга ден соолук, рызкы, иман, ата энелерибиз бар болсун, ортобуз толук турсун, иманыбыз бекем болсун. Иштеген иштер ийгиликтүү болсун. Шуну каалайт элем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда Кудайаров Темир Муратович болду. Азыркы Кыргызстанда тренд болуп аткан арашан койлорун багып өстүрөт. Убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат, Самат мырза. Чоң рахмат.